Негизинен эле Кыргызстан көптөгөн эл аралык мекемелердин жана союздардын мүчөсү болуп келет. Мындай мекемелердин максаты эмнеде жана Кыргызстанга кандай пайда алып келерин азыр айтып беребиз. А дегенде КМШдан баштайлы. 1991 жылы СССР тарагандан соң көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги деп аталган эл аралык уюм түзүлгөн. Аны Россия, Беларусь жана Украина негизлеген. Мурунку 15 союздук республиканын ичинен алгач КМШда 12 өлкө болгон. Балтика өлкөлөрү дароо кошулуудан баш тартышкан. Азыркы учурда бул шериктеште 9 гана өлкө бар. Азербайджан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Орусия, Таджикистан, Өзбекистан жана Түркменистан ассоциативдик мүчөсү катары. Бирок 2022 жылдын ноябрында Молдова КМШ жыйындарына катышуусун токтоторун билдирген. Ал эми Грузия жана Украина бул шериктештин курамынан чыгып кетишкен. Грузия 2009 жылы КМШдан чыгып кеткен. Себеби Орусия Грузин-осетин конфликтинде килигишкендиктен Орус-Грузин согушу башталган. Ошол кезде Орусия Федерациясы өз аймагынан тышкары биринчи ирет аскердик операциясын баштаган. Ал эми Грузиянын президенти Михаил Саакашвили чыгаарда башка өлкөлөрдү бул уюмдан, Россия үстөмдүк кылган уюмдан чыгып кетүүгө үгүттөгөн. Баса Украина бул шериктештиктин катышуучусу гана болгон жана КМШ уставына кол койбогондуктан мүчөсү болгон эмес. Ал эми 2014 жылы Россия Крымды оккупациялап алгандан кийин мүчөнүн катышуучусу да болбой калган. Айтмакчы, Россия өзү деле КМШны түзүү жөнүндө макулдашуу протоколду ратификациялай элек. Башкача айтканда, бул макулдашуу аларда юридикалык күчкө ээ эмес. Башкаруу. КМШнын жогорку органы бул мамлекет башчыларынын кеңеши. Бул кеңештин төрагасы жыл сайын алмашылып турат. Башкача айтканда, өлкөлөрдүн бардык президенттери бир жылга башкы болуп калышат. Буга чейин Кыргызстандан 3 президент бул кеңешке төрагалык кылган. 2008 жылы Курманбек Бакиев, 16 жылы Алмазбек Атамбаев жана 2023 жылы Садыр Жапаров төрага болду. 2023 жыл улуттар аралык тил катары орус тили жылы деп жарыяланган. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары Асейин Исаевдин айтымында, Кыргызстан башкаларга дагы орус тилин колдоо боюнча иш-чараларды өткөрүүнү сунуштаптыр. Орус тилин жайылтуу боюнча иш-чаралардын алкагында жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын изилдөө да жүрөт. Сиз бул жөнүндө кандай ойлойсуз? Биздин өлкөдө орус тили колдоого муктажбы? Деги эле КМШ уюму бизге керекпи? Комментарийлерге өз пикириңизди жазыңыз жана бул видео сиз үчүн пайдалуу болсо, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз.